Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Силер менен кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе баарыңарды окуу куралдарыңарды даярдап, ушул видео сабакты көңүл коюп көрүүгө чакырамын. Бүгүн биз силер менен бышыктооштун милдетин чакчылдардын тактооштордун аткарышы боюнча кеп кылабыз. Ал эми сабактын максаттары болсо, бышыктооштун милдетин тактооштордун чакчылдардын аткарышы жөнүндө маалымат аласыңар, өтүлгөндөрдү темаларды эске саласыңар, сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Урматтуу балдар, эгер эсиңерде болсо, мындан мурдагы сабагыбызда биз бышыктооштун милдетин аткарган сөз түркүмдөр боюнча бир аз кеп кылганбыз. Бышыктооштун милдетин анда эске салалы. Зататооч, сынатооч, санатооч, тактооч чакчылдар аткарат. Ал эми бүгүн биз бул темалар боюнча үстүрттөн кеп кылсак, бүгүн биз тактооштордун жана чакчылдардын бышыктооштун милдетин аткарышы жөнүндө кененирээк таанышабыз. Чакчылдар, тактооштор кыймыл аракеттин аткарылышындагы ар түрдүү кырдаалдарды билдирет. Жөнөкөй сүйлөмдөрдө өз алдынча колдонулганда дайыма этиштер менен айкашып келип, бышыктооштун милдетин аткарат. Синтаксистик жактан. Чакчылдардын бышыктоошто аткарган учуру. Чакчылдардын ар түрдүү формаларын кабыл алган жана чакчылдын ып, каны, кыча, майынча мүчөлөрү жалганып, баяндооштун кыймыл аракеттин аткарылышы, максатын, себеп, маанисин, сыпатын билдирип турат да, сүйлөмдө бышыктооштун милдетин аткарат. Чакчылдар сүйлөмдүн ар кайсы жерлеринде келет: башында, акырында, ортосунда. Мисалга алсак, баланы карап Айтике отуруп калды. Бул жерде Айтике кантип отуруп калды? Бул жерде сыпат бышыктооштун милдетин кантип деген суроого баланы карап деген сөзү жооп берди да. Бул өзүңөр байкагандай сүйлөмдүн башында келди. Ал эми экинчи учур сүйлөмдүн ортосуна келген учуру. Айтике баланы карап отура калды. Айтике кантип отура калды? Баланы карап. Бул жерде өзүңөр байкагандай сыпат бышыктооч сүйлөмдүн ортосунда келди. Ал эми акырында келген учуру Айтике отура калды, баланы карап. Көрдүңөрбү? Бир эле сөз сүйлөмдүн башында, акырында, ортосунда да келет экен. Ал эми бышыктооштун милдетин чакчылдардын аткарышы боюнча бир аз мисалдарды карап кетели. Мисалы, жазында тоо таянып, малчылар көчүп кетишет. Эмне болот? Көчүп кетишет. Баяндооч. Кимдер көчүп кетишет? Малчылар. Сүйлөмдүн ээси. Кантип көчүп кетишет? Тоо таянып. Бул сыпат бышыктооч. Таян деген буйрук ыңгайга чакчылдын ып мүчөсү уланды дагы сыпат бышыктооштун милдетин аткарып калды. Ал эми качан көчүп кетишет? Жазында. Бул мезгил бышыктооч. Ал эми тактооштордун аткарган учуру болсо, тактооштор кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалдарын көрсөтүп, сүйлөмдө бышыктооштун милдетин аткарат жана өзүнүн ча, лап, лата, ында, сын мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалат. Бышыктооштун милдетин орунду билдирүүчү тактооштор, мезгил тактооштор, себеп тактооштор, максат тактооштор, сан өлчөм тактооштор аткарат. Булардын ар бири жөнүндө кененирээк түшүндүрсөм, мезгилди билдирүүчү тактооштор жөнүндө биз мурда кеп кылганбыз. Алар азыр, ар дайым, ар убак, кез-кезде, күндө, эртең жана башка ушул сөздөр сүйлөмдө мезгилди билдирет. Эми ушул эле сүйлөмдөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Мисалы, кыздар азыр келмекчи болушту. Ким келмекчи болушту? Кимдер келмекчи болушту? Кыздар. Сүйлөмдүн ээси. Кыздар эмне кылмакчы болушту?
кыздар эмне кылды? Сүйлөмдүн кыймыл аракетин болушту деген сөзүбүз билдирди. Ал эми качан келмекчи болушту деп кыймыл аракеттин мезгилин билдирип, азыр деген сөзүбүз мезгилин билдирип турат дагы. Чакчыл сөзүбүз сүйлөмдө мезгил бышыктооштун милдетин аткарат. Дагы мисал: бүгүн жумушка барбаймын. Бүгүн жумушка барбаймын. Өзүңөр байкагандай бул жерде көмүскөдө экен. Мен деген сөз эмне кылбаймын? Кыймыл аракети барбаймын бул баяндооч. Качан жумушка барбайсың? Бүгүн. Бул жерде дагы мезгилди билдирүүчү тактооч сөзүбүз сүйлөмдө мезгил бышыктооштун милдетин аткарып калды. Ал эми ордун билдирген учурда тактоочтордун алга, ары, артка, алда кайда, жогору, мында, илгери, өйдө төмөн деген сөздөрү сүйлөмдөрдө орун бышыктооштук милдетти аткарат. Мисалы, асмандагы ай алсыз нурун алыска чачыратты. Эмне? Ай сүйлөмдүн ээси. Эмне болду? Чачыратты. Баяндооч. Кайда чачыратты? Алыска. Орун бышыктооч. Көрдүңөрбү? Бул жерде дагы алыска деген тактооч сөзүбүз сүйлөмдө орун бышыктооштук милдетти аткарып калды. Бышыктооштун кайда деген суроосуна жооп берип, сүйлөмдө орун бышыктооштун милдетин аткарып калды. Эмнесин чачыратты? Нурун. Толуктооч. Кандай нурун? Алсыз. Аныктооч. Кайсы ай? Асмандагы ай. Бул жерде аныктооч болуп түштү. Ал эми себебин билдирүүчү тактооштор. Алар тактооч сөздөрдө сүйлөмдө синтаксис жактан бышыктооштун милдетин аткарат. Алар аргасыздан, атайын, атайлап, капилеттен, эрксизден деген сыяктуу сүйлөмдөр. Мисалы, Арыкбай атынын башын айласыздан бурду. Ким бурду? Арыкбай сүйлөмдүн ээси. Арыкбай эмне кылды? Бурду. Сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл аракетти билдирип жатат. Эмне себептен бурду? Айласыздан. Бул жерде айласыздан деген тактооч сөзүбүз сүйлөмдө себеп бышыктооштун милдетин аткарып калды. Ал эми санын өлчөмүн билдирген тактооштор дагы сүйлөмдө бышыктооштун милдетин аткарат. Мисалы, алар азыраак, көп, мол, аз-аздан деген сыяктуу сөздөр. Мисалы, көкөрдөгү кымызды Асел аз-аздан койду. Ким койду? Асел. Ким? Сүйлөмдүн ээси. Асел эмне кылды? Койду. Сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл аракетти билдирип жатат. Эмнени койду? Кымызды. Толуктооч. Кайсы кымызды? Көкөрдөгү. Аныктооч. Канча койду? Аз-аздан. Бул жерде өзүңөр билгендей кымыздын өлчөмүн билдирип жатат дагы сүйлөмдө. Канча деген сан өлчөм бышыктооштун суроосуна аз-аздан деген тактооч сөзүбүз жооп берип турат дагы сүйлөмдө сан өлчөм бышыктооштун милдетин аткарып жатат. Урматтуу балдар, мына биз тема менен тааныштык. Ал эми силерге тапшырма болсо, ушул сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар дагы аларга синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Биринчи сүйлөм. Бат эле бороон көтөрүлдү. Жон-жондо бороон ышкырат. Аскар жай гана келе жатты. Билимдүү түйшүктөнүп ойлоп жүрөт. Билимсиз ой жүгүртпөй ойноп жүрөт. Ушуну менен сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.